Демейде кийбеген ак калпакты эми кийип, мекенчил болуп чыра келген бул жарандын аты Самат Кушбек. Үй бүлөм жана кыргыз элим турат. Токтотолук ушул. Ал Ыз-Көлдө өтүүчү Формула 1 суу үстүндөгү жарышка каршы пикирин билдирүүдө. Анын боюнча мелдеш учурунда бензин төгүлүп, 75 тонна уулуу зат абага бөлүнөт. 75 тонна уу Ыз-Көлдүн үстүнө чачыла турган оюндун уюштуруучулары жарышалып атат. Биринчиден 75 тонна уулуу газ чыгат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Себеби суу үстүндө өтүүчү жарыштар бир нече саатка гана созулат. Эгер чындап эле 75 тоннадай чоң зыян болсо, анда мындай жарыштарга дүйнөлүк деңгээлде эле тыюу салынмак. Бирок мен ачык эле айтайын, жанакы атмосферага жанакы выхлоп чыгат. Но анын 2 күндүн жарышы выхлопу 4 машиненин, биздин шаарда жүргөн 4 машиненин выхлопуна барабар болот. Формула 1 бул профессионалдык спорт. Ага катышкан кайыктарда кадимки моторлуу кайыктардагыдай ачык система колдонулбайт. Бардыгы жабык. Өзүм мекенчил көрсөтүп жаткан Самат Кушбек азыр Францияда жашайт. Ал дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чарага негизсиз каршы чыгып, өлкөнүн аброюна көлөкө түшүлүп жатат. Мындай ири долбоорлор мамлекеттин туризмин, экономикасын жана эл аралык беделин көтөрөт. Чындыгы мекенчил адам өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоол болбойт. Баарын эле жаман жагынан көрбөй, Кыргызстанга келген мүмкүнчүлүктү туура баалайлы.